Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, Ош ТВ каналында Эл сурасын программасы. Биз түз эфирдебиз. Көп күндөрдөн бери биз сиздер менен көрүшпөй калганбыз. Мына мен сиздер менен аманчылыкта көрүшүп жатканыбызга биз аябай кубанычтабыз. Биз сиздердин кызматыңыздарга ар дайым даярбыз. Дагы эле болсо сиздерден келген суроолорго биз тиешелүү жетекчилерди чакырып жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Мына өзүңүздөр көргөндөй, азыр окуу жылы дагы башталып калды. Ошого байланыштуу биз тиешелүү конокторду чакырганбыз. Анда эмесе тааныштырсак, Ош облустук билим берүү институтунун директорунун орун басары Асан Артыкбаев агай келген. Саламатсызбы агай? Ошондой эле Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын окуу усулдук каанасынын башчысы Тынчтыкбек Досмуратов агай келген. Саламатсыздарбы? Биздин студияга куш келипсиздер. Биз Facebook баракчабызга өзүңүздөр көргөндөй жарыяладык элек. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы Авазбек Асанов келет деп, тилекке каршы ден соолугуна байланыштуу келе албай калды. Ошентсе дагы өкүлчүлүгүн жөнөткөнүнө биз ыраазычылыгыбызды билгизебиз. Тынчтыкбек агай, сиз элдин суроолоруна жооп бересиз деген ниеттебиз. Албетте. Мынакей азыр жогоруда айтып кеттик, окуу жылы дагы башталып калды. Сиздерди куттуктайбыз алгач. Жакшы баштабыңыздар жыл аягына чейин. Мына дароо эле облусттан баштасам да агай, Асан агай. Облуста кандай өзгөрүүлөр болуп атат? Жаңы окуу жылын баштап алдыңыздар. Кандай өзгөрүүлөр менен келдиңиздер? Деги эле канча биринчи класстын окуучусу жаңы мектептин босогосун аттады? 11 класстын окуучусу канча болду? Ошолор баарына токтолуп кетсеңиз. Рахмат, Феруза. Чындыгында жаңы окуу жылдын баштоонун өзү дагы бир чоң бир түйшүктөрдү жаратат. Анткени окуу жылы башталып электе эле айрым жерлерде проблема, маселелер болот. Биздин Ош облусунда мындай көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдору ошол окуу жылы башталганга чейин эле көпчүлүк маселелер чечилген. Быйылкы окуу жылында облустубузда 537 мектеп ишин баштап атат. Өткөн окуу жылында 534 болчу, азыр жаңыдан дагы 3 мектеп ачылды. 387 детсад болгон болсо өткөн жылы, быйыл детсадтардын саны дагы 12ге өсүп атат. 399 дагы жакын күндөрү дагы 1-2 детсаддын ачылышы күтүлүүдө. Андан ушу 400дөн ашык детсад, балдар бакчасы келечек муундарга тарбия таалим берет. Ал эми окуучуларыбыздын саны өткөн жылы 227 000 болсо, быйыл 230 000ден ашуун окуучу мектепке тартылып атат. Бул эми азырынча болжолдуу маалымат. Бизде билим берүү системасында бир статистикалык так отчет бар, Ош 1 деген. Ошол так отчет алынгандан кийин анан так цифраны биз жарыялайбыз. Билим берүү мекемелериндеги быйылкы өзгөрүүлөр кандай? Быйыл мына 37 мектептин, 14 спорт залдын, 12 детсаддын курулуштары курулуп, ошолордун көпчүлүгү бүтүп атат. Сентябрга карата 5 мектептин курулушу пайдаланууга берилди. Жылдын аягына чейин дагы 12-13 мектептин курулушун пайдаланууга беребиз деген жакшы ниеттерибиз бар. Буюрса, ал ишке ашып калса, быйылкы жылы дагы ушу 20дай курулуш объектиси пайдаланууга берилет. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскертип кетели, биз түз эфирдебиз. Андыктан биздин 27652 номеруна чалып, сиздер суроолоруңуздар болсо, биздин конокторго берсеңиздер болот. Албетте коноктор жооп берүүгө аракет кылат. Негизи эле сиздерге бирдей эле суроо, Тынчтык агай, облустта аябай жакшы иштер жүрүп жатыптыр. Ал эми шаарда кандай болду? Рахмат. Биздин Ош шаарында өткөн жылы жалпы 70 000 окуучу болсо, быйылкы жылы ошол окуучунун саны 73 000ден ашты. Бул биздин Ош шаарында ички миграциянын, негизинен ички миграциянын эсебинен жыл сайын окуучулардын санынын өсүүсү бул 3,5 000, 4 000дин тегерегин түзөт. Ал эми 1-класска барган окуучулардын саны өткөн жылы 8,5 000ден ашса, быйыл азыр 9 000 чукулдап калды. Ал эми бизде шаарыбызда жалпы 78 мектеп ишмерлүүлүгүн жүргүздү. Быйылкы 1-сентябрга карата анын 55 мамлекеттик, 23 жеке менчик. Ал эми бала бакчалар тууралуу айта турган болсок, шаарыбызда жалпы 70 бала бакча бар, анын 41 мамлекеттик, 29 жеке менчик болуп эсептелет. Быйылкы жылы бизде дагы шаарыбыздагы 3 аймакта жаңы мектептердин пайды балы курулуп, курулуш иши жүрүп жатат. Ал эми дагы 3 мектепте кошумча
имарат салынып атат. Бизде 1 сентябрга карата жаңы бир мектептин ачылышы болгон жок. Айрымдары бир шаар күнүнө карата ачылат, айрымдары жылдын соңуна чейин ачылуусу күтүлүүдө. Жакшы. Рахмат. Ал эми азыр окуучуларга китептер таратуу, ошондой иштер жүрүп жатса керек. Китеп кандай болуп атат? Жетиштүү эле болуп жатабы? Кандай китептер жаңыланды? Бизде область боюнча китеп менен камсыз кылуу акыркы 3 жылдын ичинде бир топ жогорулады. Азыр бүгүнкү күндөгү китеп менен камсыз кылуу пайызы 83,5% түзөт. Бул деген сөз ошол жалпы баягы мен айткан 230 миңден ашык окуучунун 83,5% окуу китептери менен толук камсыз болду дегенди түшүндүрөт да. Албетте жетишпеген китептер бар. Китеп маселеси бул республика боюнча бир эле биздин область эмес, шаарда дагы, башка областтарда, Бишкек шаарынын өзүндө деле дагы эле көйгөйлүү маселе ойдон калууда. Себеби китептин басмадан чыгарылышынын өзү мындай экземпляр аз болуп атат да. Акыркы мына 2 жылда жаңы мамлекеттик стандарт менен иштеп атабыз. 5-6 класстын окуучуларына толук кандуу китеп чыкты. Эми биз күтүп атабыз, быйылкы жылдан баштап 7, 8, 9 класстардын окуу китептери толукталыш керек. Алар жетишсиз. Ошо чыгарыла баштады, бирок бүгүнкү күнгө чейин аны толук кандуу камсыз кылабыз деп айта албайбыз. Тынчтыкбай агай, сиздер китепти ар бир балага бир китепти 25 сомдон бересиздер, мен билишимче. Бул Кыргызстан боюнча эле бирдей бул китептин арендасы деп коет. Бул өткөн жылдан бери ишке ашып келаткан маселе. Бизде шаарыбызда да жогоруда Асан агайыбыз айткандай, бизде шаарда бир аз китеп менен камсыз болуу бир аз жогорураак. Бул 86,7% түзөт. Бул эң көп бизде окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептерде 90%дан ашат. Андан кийин кыргыз, анан орус жана өзбек тилдүү мектептерде андан кийинки орунда турат. Анан эми бизде азыр жогорудагы айткандай жаңы билим берүү стандарты кабыл алынган. Ошонун негизинде жаңы муундагы окуу китептери басылып келип бизге таратылып атат. 1 класстан 6 класска чейин. Биз дагы ошол кийинки жогорку класстардагы жаңы билим берүүнүн жаңы стандартына өткөнчө китептери келүүсүн күтүп жаткан учурубуз. Андан сырткары биз заман талабын эске алуу менен электрондук китепкана биздин мектептерде уюштурулуп атат. Баягы кээ бир жетишпеген китептерди баягы электрондук нускасын көчүрүп алып ошону пайдалануу боюнча. Рахмат. Бизге телекөрүүчүлөр байланышка чыккан экен. Кабыл алсак, урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Assalamu alaikum. Саламатсызбы? Bana ağaga sıra öğreyin dedimler de. Biz jakta okşu bunday bilim berүү neme boyunca okşu nöl de. Шаардан чалып жатасызбы, областtanбы? Ben rayondan çalıp jatam. Райондон. Кайсыл райондон? Özgün rayonu Zerger nemesine. Özgün rayonun Zerger aile hükümetine çalıp jatam. Kayсы мектептен? Bular özlerinçeler ayağlıki çıkıp alıp öyle ek kapır birim-biri kız birim-biri siz bolup atat. Jasmakay bir bilim berүүnүн nemesi tömendep ketdi. Hiç bir neme yok. Kanday desem, bunday bir bilim berүү nemesinde hiç bir neme yok da. Негизи түшүнүктүү. Рахмат агай сурооңузга. Асан агай суроо түшүнүктүү болду окшойт. Мен мындай түшүндүм го. Билим берүү аябай төмөндөп кетти дейт, сапаты төмөн, ошол Зергер айылындагы мектепте дегендей суроо берип атат. Сиздин сурооңузду биз туура кабыл алабыз. Өзгөн райондук билим берүү башкармалык бөлүмү менен байланышабыз. Ошол мектептин кандай потенциалы бар, кандай иш жүргүзүп атат. Албетте биз аны көзөмөлгө алабыз. Сиздин мындай канааттанбай аткан маселеңизди ошо жеринде чечүүгө биз ошо райондук билим берүү бөлүмү менен бирге иш алып барабыз анда. Бул маалыматты мен биринчи угуп атам. Анан мектептин атын да айтып койсоңуз жакшы болот эле. Зергер айыл өкмөтү бул. Чоң айыл өкмөт, анда бир нече мектеп бар. Зергерде кайсы мектеп экенин эгер тактап алсак жакшы болмок. Негизи эле айтсаңыз, ошо билим берүүнүн сапатын жогорулатуу боюнча облустта мисалы өткөн жылы кандай иштерди каралды, азыр кандай пландар жүрүп жатат эми? Маселе ооба. Билим берүүнүн сапаты төмөндөп кетип атат. Анан ушул жакшы иш болуп атат деген ой пикирлер өзү бар. Бардык эле жерде, бир эле биздин ошо область эмес,
бүткүл Кыргызстан боюнча билим сапатын көтөрүү багытында иш-аракеттер тынымсыз жүргүзүлөт. Бирок эми мунун объективдүү дагы субъективдүү дагы себептери бар да. Билим сапатын көтөрүүнүн аракеттерин көрүү менен анын бир жогорку деңгээлде камсыз кылыш бул бир күндүк, 2 күндүк же 1 айлык же 1 жылдык иш эмес да. Бул көп жылдык баягы иш аракеттин жыйынтыгы болот. Биз муну акыркы 3 жылда ушул анализди катуу жүргүзүп атабыз. Министрликтин да багыты ушуга бурулду. Билим сапатынын жыйынтыгы окуучулар мектепти бүтүргөндө билинип атат. Жалпы республикалык тест деген чоң сынак бар. Мектеп окуучуларынын республикалык олимпиадасы деген чоң сынак бар. Андан ошо бүтүрүүчүлөрдүн ичинен алтын тамга, артыкчылык аттестатына талапкерлердин чоң сыноосу бар. Бул ошол сынактардан билинип атат. Анан кийин ошол сынактарга катышуу менен кайсы мектепте билим сапаты жакшы, жаман экендиги аныкталып уже рейтинг чыгып атат. Мен ойлойм, ушу жанагы мектепте да ошол ОРТнын жыйынтыгы да балким төмөн болушу мүмкүн. Олимпиадалык көрсөткүч начар болушу мүмкүн. Туура, бул жүйөлүү суроо. Рахмат. Биз телекөрүүчүнү да кабыл алсак, урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Кайсыл жактан чыгып жатасыз? Сиздерге оштон чыгып атам, үйгө оштуктан. Мен сиздерге ушу отургандырга мен сиздерге суроо берейин дедим эле. Эми ушу мектеп окуучуларынын сабагы башталды. Эми ушу фонду деген да башталат. Ошону кайсыга төлөш керек, кайсыга төлөбөш керек? Ошону тактыктап айтып берип коелачы. Рахмат. Сиз шаардан чыгып жатасыз да бизге, Ош шаарынан. Ооба. Рахмат. Не себептен ошо мектепке динамикти мектеп өзүбүз албайбыз? Сурооңуз түшүнүктүү? Рахмат. Тынчтыкбай, суроо түшүнүктүү? Бул жерде мен түшүнүшүмчө мектептеги акча чогултуулар боюнча бир нааразы болгондой суроосун берди окшойт. Урматтуу ата-эне, бул жерде так түшүнүп алышыбыз керек. Бизде атайын камкорчулар кеңешин түзүү жөнүндө мыйзам бар. Ата-энелер фонду деген бул мындай ооз-эки баягы реште жүргөнү менен бул мыйзамсыз. Ата-эне камкордук кеңеши бул ата-энелерден түзүлгөн кеңеш болуп эсептелет. Мектепке же болбосо ошол бала бакчага көз карандысыз бир уюм катары бул юридикалык каттоодон өтүш керек. Андан кийин бул жерде мамлекет ушуга уруксат бергенде, мисалы үчүн мектепте мамлекет тарабынан каржыланып, мектептин ремонту жана башка иш-чараларына кетип аткан каражаттан тышкары биз ата-энелер дагы жардам беребиз деп алар демилге көтөрүп, өздөрүнүн эрки менен жардам беребиз десе, ошол камкордук кеңеш аркылуу өздөрүнүн баягы салымын кошот дагы мектеп жетекчилигинен эмнеге муктаждык бар деп сурашы мүмкүн. Бул жерде мугалимдин дагы мектеп директорунун да эч кандай бир акча чогултууга акысы жок. Бирок кээ бир ата-энелер чогулушуна катышпайт. Бул жерде бардык ата-энелердин макулдугу менен бир демилге көтөрүлүп бир сунушталат да. Өздөрү катышпайт дагы, анан баягы ушундан чогултат экен деген баягы айрым түшүнбөстүктөр болуп ушундай суроолор жаралышы мүмкүн да. Каалабаган ата-энелерден деле алынгандарды угуп эле жүрөбүз да. Бул эми далил болбогондон кийин бул сөз айтылып эле келе жатат да, Тынчтыкбай агай. Бирок далил жок болуп атат. Бир ата-эне жазып келбей атат. Эгер мындай иштер жүрө берсе анда кандай болот? Бул нерсени эми чекит коюш керекпи агай? Мындай да, мен азыр Тынчтык мырзанын сөзүнө кошумча, бул камкорчулар кеңеши деген ошо ата-энелердин өзүнөн түзүлгөн кеңеш да. Бул камкорчулар кеңешинин өзүнүн атайын жообусу бар. Министрлик тарабынан бекитилген. Ошо жоодо жазылган камкорчулар кеңеши камкордук кеңешке ата-энелер өздөрүнүн демилгеси менен кайсы бир деңгээлде ошол атайын эсебине салым кошуп, анан ошол кошкон салымдарын мектептин ушул муктаждыктарына пайдаланылат деп жоодо жазылган. Бирок баардыгы эмес да. Каалоочу ата-энелерден деп жазылган. Азыркы айтып аткан, суроо берип аткан ата-эне эгер макул болбосо, акча төлөгүсү келбесе, анын мүмкүнчүлүгү жок болсо, ага эч кандай зордук жок. Каалоочулар жоодо ушундай жазылган. Рахмат. Түшүнүктүү. Биз телекөрүүчүнү да кабыл алсак, урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Алло. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Алло, жакшысыңарбы? Менин суроом силерден бир Аран районунун Тепе Кургандан жаңы жол
bizde Boston деген mektab var. Oşonu okuyucularda mektepte bir teşhir edersinler de sıranı tilemde. Ofşin muallimler okutmaydı okuyucularda. Okuyucuların nöl. Teşhiri barbaydı dağı. Sizlerle dağı aytanın Aravan rayonu Tepekorgoğlu'nun Canlı Jol Boston mektebine. O yerdeki okuyucular aldı. Sentrige başka mekteplere ketip kaladı. Size muallimler Özbek tili, Özbek, Kırgızlar Özbek болып кетiyorlar. Түшүнүктүү. Мектептин директору Özbek. Рахмат тили көрүүчү, урматтуу тили көрүүчү, сиздин сурооңуз түшүнүктүү. Биздин агай жооп берет агай. Бул эми Араван районундагы Бостон орто мектеби жөнүндө болуп атат сөз. Бул мектеп мен жакшы билем. Чек арадагы мектеп, Өзбекстан менен чектешкен Аравандын ушул аймагында мектеп, ал жерде көбүнчө эки улуттун өкүлдөрү көбүрөөк басымдуу. Анан эми мектептин потенциалы, мектептин жанагы ошо баягы эле суроого окшош да. Билим сапаты начар, мугалимдер жакшы эмес деген. Бул сурооңузга кандай десек, биз сиздин берген суроо катары эле эмес, сиздердин ушул талабыңыз катары кабыл алайлы. Албетте райондук билим берүү бөлүмү менен Мырзабек Токоевич менен байланышам мына эфирден кийин эле ошол мектеп жөнүндө жакшы мындай жакшы эмес пикирдин айтылып атканын бизге берилген суроону райондук билим берүү бөлүмүнө маселе кылып коебуз. Окуу тарбия ишин жакшыртуунун аракеттерин көрөбүз, биз дагы көзөмөлгө алабыз. Туура Асан агай, бирок сиздер облустарга чыгып, райондорго, айылдарга чыгып, билим сапатын канча күндө дейли, айда дейли барып текшерип турасыздар, көзөмөл жүрөбү өзү? Ооба, биз көзөмөл жүргүзөбүз. Бирок бир жагы бар да, биздин функциябыздан кайсы бир деңгээлде биздин функциябызда чектөө бар да. Мурда областтык билим берүү башкармалыгы бар мезгилде, анда ушул кадрдык потенциалды, кадрдын маселесин да ушул башкармалык өзү чеччү да. Азыр биздин билим берүү институтуна ал маселе жүктөлгөн эмес. Кадрдык маселелердин бардыгы ошол министрликтин өзүнүн компетенциясында. Ал эми мугалимдерди кабыл алуу мына шаарда деле бар, тынчтыктар жакшылайт. Мугалимдерди кызматка кабыл алууну ошол акыркы бир нече жылдан бери мектеп директорлорунун өзүнө берип койгон. Мурда райондук билим берүү бөлүмү кабыл алчу эле. Бул да жок болду. Ошондой баягы децентрализациянын жыйынтыгы айрым учурда ушундай көрүнүштөргө алып келип атат деп мен ачыгын айта элем. Бирок көзөмөлдөш керек. Туура айтасың. Жакшы. Рахмат. Азыр Facebook баракчага келген суроолордон бирөөнү бере кетсем, сизге Тынчтыкбай агай Майнаев Камилжан деген агай жазып жөнөткөн. Ош шаарында ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга, ошо майыптыгы бар адамдар үчүн атайын баягы мектептер барбы деп атат да. Себеби эгер мектептер болсо, кайсыл мектептер деп атат да. Бул жана пандустарды айтып атат окшойт да. Рахмат. Бул биринчиси майыптар жөнүндө болуп кетти. Бул жерде баягы шаарыбызда көз азиз жана көрүүсү начар балдардын мектеп интернаты бар. Ош шаарынын баягы Кулатов кичи районунда жайгашкан. Ал эми акыл ээси бир аз тайкы көмөкчү балдардын мектеби бар. Буга биз шаар менен эле чектелбей областтын балдары дагы келип окуса болот. Шаарыбыздагы номер 12-чи мурда Крупская деп аталчу, азыр көмөкчү мектеп Ош району жакта жайгашкан. Муну менен катар инклюзивдүү окуу деген бар, анан үйдө окутуу деген дагы бир система иштейт. Муну мен сырткары айтып кеткен пандустар, булар эми мурдагы баягы советтик доордо курулуп калган мектептерде бул нерсе эске алынган эмес, бул кийин баягы ушундай түшүнүк пайда болду. Шаарыбызда бул эл аралык уюмдар проекттер менен кошо шаарыбызда 53 мектеп болсо, эми 16сында бул курулган. Бирок башка мектептердин айрымдары бар, 1 кабаттык, 2 кабаттык мектептердин бар кире бериши, ал пандус муктаждыгы жок мектептер дагы бар да. Андан сырткары, эгерде ушундай буга муктаж бала катталган бир мектеп болсо, биз куруп берүүгө даярбыз. Азырынча жок, Азырынча ошол мен жогоруда айткан 16 мектепте бар. Анан жаңы курулуп аткан мектепке бул сөзсүз түрдө мына ушундай талап коюлат. Тепкичтен сырткары мына ушундай коюлсын. Азыр агай тили көрүүчүнүн суроосун кабыл алып, анан чогуу жооп берсек. Урматтуу тили көрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Саламатчылык, кайсыл жактан байланышып чыгып атасыз? Ош шаарынан. Менин Уланбайке бир өтүнүшүм бар болчу. Бул жок байке менен жол кайдагандыктан
Нурлан баке, 11-июль күнү Globus дүкөнүнүн алдында бир аз неме болгон, урус болгондо болгон. Ошол жерде ишимдин жок болуп справедливый болгон үчүн сиздин охрана кызматкерлерибиз жактан. Сиздин сөзүңүздү уга албай жатабыз, урматтуу телекөрүүчү. Алло, Сүйлөй бериңиз. угуп атат? Угулуп атат, айта бериңиз. Бизде ошо өтүнүчүбүз бар эле, чындыкка чыгып берсин деп Нурзаман байкени. 11-июль күнү 2019-жылы Глобустун алдында муштаж болгон экен. Ошол жерде күнөөсүз адам эле камалып кетет да. Ошого как чындыкка чыгып беришине жардам сурайт элек. Бунун охрана кызматкерлери жагынан келген неме туура эмес болуп атат. Чындык жок болуп атат. Рахмат. Эл сурасын программасы түз эфирде өз ишин улантат. Биз дагы эле болсо сиздердин суроолоруңуздарга биздин келген коноктордон жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Ал үчүн сиз 276-52 номуруна байланышка чыгып биздин конокторго суроо берсеңиздер болот. Тынчтак агай, жогоруда биздин телекөрүүчү суроо калтырып кетти. Эгер сиз түшүнүктүү болсо жооп бере берсеңиз. Рахмат, бизге баягы угулушунча айта турган болсом, 11-июль күнү биздин аймакта баягы эки балдар мушташып кетип, анан аны териштирүүдө адилетсиздик болуп атат деп айткандай болду. Бул учурда жанагы каникул жайкы окуучулардын жайкы эс алуу болгондуктан балким бизге андай кабар жетпегендир, бирок бул укук бузуулар боюнча тийиштүү органдар бар, ички иштер башкармалыгы жана башка органдар муну иликтейт, бирок ошентсе дагы биз сөзсүз түрдө мектеп окуучулары болгондон кийин биз жоопкерчиликти аларга эле түртүп салбайбыз, өзүбүздүн да мойнубузга алабыз. Эгерде балким бул тийиштүү деңгээлде каралбай аткан болсо, биздин билим берүү башкармалыгына келип, маалыматты кененирээк түшүндүрмө берсе, биз дагы балким жардамдаша турабыз. Жакында аябай жакшы жаңылык болду. Өзүңүз билесиз, 17 мугалимди алып келипсиздер Орусия жергесинен. Аларды баягы мектептерге бөлүштүрүүдө кандай болду агай? Ошол жөнүндө айтсаңыз, кандай мектептерге бөлүндү? Рахмат, биздин шаарда негизинен окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептерде айрыкча ошо башталгыч класс мугалимдери, анан табигый так илимдерден орус тилдүү кадрлар жетишпейт. Мунун негизги эки себеби бар. Бул баягы орус тилдүү класстардын көбүрөөк ачылып аткандыгы, бул ата энелердин муктаждыгына жараша, бирок ошого жараша кадрлардын жетпей атканы. Экинчиден, биздин түштүк жергесиндеги жогорку окуу жайларда орус тилдүү группалардын азайып кеткендиги дагы себеп болуп берет. Бул муктаждыкты эске алуу менен бизде билим берүү министрлиги менен Россиянын билим берүү министрлигинде сүйлөшүүлөр жүргөн. Анан биздин айрыкча түштүк жергесиндеги Ош шаарында мындай муктаждык бар экенин айткандан кийин, бул Россия тарап буга чейин Тажикстанга тажрыйба жайылтуу максатында волонтер мугалимдерин жөнөтүп жүргөн экен. Ошол тажрыйбаны Кыргызстанга да көрөлү дегендей сунуштарын айткан. Ал эми сөзсүз түрдө булардын каражат маселеси чечилбей турган. Азыркы учурда алардын келип кетүү, анан жашоо квартирасы дегендей бизде атайын спонсор табылды. Андан сырткары булардын айлык маянасы атайын келгенден көп болуш керек дегендей Facebook'та талкууга жем таштабадыбы? Бул биздин мамлекет тарабынан берки биздин мугалимдерге канча айлык берилсе, ошондой эле берилет. Орус тилчиге берилгендей эле, башталгыч класс мугалимге берилгендей эле айлык берилет, өзгөчөлөнгөн берип. Бирок булар атайын туура эле Россиядан келгенден кийин Россиянын өзүнүн тийиштүү фонду бар. Алар кошумча өздөрү маяны төлөп берет буларга. Ал эми булардын медицинский страховка деп коет, баягы ал жагын биз Ош шаардык билим берүү башкармалыгы жергиликтүү бийлик менен макулдашып ал жагын чечип бердик. Ал эми калган маселесин жана демөө өрчү аркылуу чечилди. Шаарыбызда ошол орус тилдүү мугалим жетишпеген мектептерде бизге алга чейин белгилүү. Анан эми сөзсүз түрдө алардын окутуу тилинде кыргыз тилдүү, өзбек тилдүү, орус тилдүү мектептерге тегиз муктаждыгына жараша 17 мектепке бүгүнкү күндө бөлүндү. Анын 8-и башталгыч класс мугалими, 7-си орус тили адабияты мугалими, анан 2-өө математика мугалими. Негизги максат эми алардын биздин эле Кыргызстандын программасында окутушат, тек гана усулу Россиядан алып келген усулун ушу тажрыйбасын жайылтуу максатында келип отурат. Бул эми азыр быйылча 1 жылдык келишим. Бул келишим кийинки жылы канчалык деңгээлде уланат, бул демөө өрчүгө байланыштуу жана алардын
бир жылдагы баягы жыйынтыгына да байланыштуу болот. Ишинин жыйынтыгына. Жакшы, рахмат. Ушул эле көйгөй Ош облусунда да бар агай. Быйыл жаштарды баягы айыл жергесине, алыскы райондордо мугалимдердин жетишсиздиги, мугалимдердин тартипсиздыгы аябай көп десек болот да. Эми сиздерде кандай болуп атат облуста? Бул маселе айрыкча мына азыр Тынчтык мырзанын сөзүн улап кетейин. Шаарда орус классы бар мектептер аябай көп. Бирок бул биздин айылдарга, райондорго да уже жого баштады да. Көпчүлүк райондордо орус тилдүү ошо класстарды ачууга аракеттер көрүлүп атат. Себеби ошо турмуштун муктаждыгы, ата-энелердин ушул каалоосу, ошого жараша адистер менен камсыз кылууда көйгөй бар. Мен дайыма чакырык таштап кетем, ушу эфирге көп келем, башка каналдарга дагы. Ушул жогорку окуу жайларынын ректорлоруна, министрликке ушул багытта албетте ушу сөзсүз жанагы орус тилдүү мектептерде иштей турган адистерди көбүрөөк даярдабасак, келечеги бар бул маселе өтө мындай чоң акса көйгөйгө айланат да. Азыр эле мына көпчүлүк мектептерде айла жоктон орус классты бүтүрүп, же болбосо ушул орус мектепти бүтүрүп, андан кийин башка эле кыргызча эле окуп келген мугалимдер дагы айла жок орус классты, орус тилди жакшы билгендиги үчүн орус мектепке мугалим кылып иштөөгө мажбурлап аткан учурлар бар да. Эми ошон үчүн сөзсүз жогорку окуу жайлар ушу адистерди бизге даярдап бериш керек. Адистердин бул багыттагы жетишпестиги биздин областта деле бар. Негизинен жалпы мындай алганда адистерди менен камсыз кылуу областта жакшы эле деңгээлде. Акыркы бир 2-3 күндүн аралыгында дагы маалымат алдык. Област боюнча болгону 65 адис жетишпейт деп берип атышат. Ошолордун баардыгы ушул орус тилдүү класстарга байланышат. Бул көйгөй да чечилип калат деген үмүттөбүз. Тынчтыкбек агай, сизге да суроо телекөрүүчүлөрдөн берип кетсем, Мээрим Кожонова дейт, номер 49 Таңшоола бала бакчасында ар бир баладан 1200 сомдон канцтовар үчүн талап кылып жатат. Бул мыйзам чегиндеби дейт. Учурда чогултуп жатышат. Бул мыйзамсыз. Биз жогоруда башында сөз башында дагы бир телекөрүүчү эфирден суроо бербеди. Ушул сыяктуу эле маселе экен. Эгерде бул жерде камкордук кеңеши өзү бала бакчанын муктаждыгына жараша жардам берели деп ошончо айтылган суммадай кылып чогултуп берели деп өздөрү чечкен болсо, бул мыйзамдуу. Эгер муну бала бакча жетекчиси талап кылып аткан болсо, бул такыр мыйзамсыз, акысы жок. Биз бул боюнча тийиштүү бала бакча менен сүйлөшүү жүргүзөбүз. Мунун түбүнө жеткенге аракет кылып, тийиштүү чара көрөбүз. Эстеп калдыңыз да? Эстеп калдык. 49 Таңшоола бала бакчасы бул Ош районунда жайгашкан. Дагы эле ошого окшогон суроолор экен, Тынчтык агай. Оштогу бала бакчага мектепке алуудагы коррупциялык көрүнүштөр качан жоюлат дейт, канткенде жоюлат дейт. Кандай механизмдер иштелип чыкты дейт, мугалимдердин кагаз иштери качан жолго коюлат дейт. Рахмат, буну баягы ар бири факт менен баягы жазып бергенде биз ошого жараша тийиштүү чара көрөбүз. Баягы мындай бул жерде эле берилип аткан суроо эмес, бул көп эле ата-энелерден келип түшкөн. Бирок ооз-эки арыздаттануулар болуп атат да, бизге баягы кагаз жүзүндө бербесе, баары бир аны барып текшергенге биздин акыбыз жок. Биз ушул жазып берип, бизге дагы ата-энелерди жардам берүүгө чакырабыз. Коррупцияга чогуу күрөшкөнгө. Ал эми кагаз иштери биз азыр быйыл өлкөнү баягы аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп атабыз. Бирок быйылкы жылга эле биз байланбай буга чейин дагы билим берүүнү санариптештирүү, ошо электрондук башкаруу деген баягы процесстер башталып жүрүп атат. Биз Ош шаардык билим берүү башкармалык үчүн жооп бере турган болсок, мурда баягы приказдарды, буйруктар баардык кагаз иретине кетсе, бизде азыр Авиен деген система бар. Андан сырткары биз баардык документ кагаз алмаштыруу бизде электрондук түргө толук кандуу өтө элек болсо дагы бир топ өтүп калган да. Эми буйруса барган сайын азаят деп ойлойбуз. Бул үчүн мугалимдер өзү дагы кагазга көп таянбай, мындай медиа маалыматтык сабаттуулугун арттырыш керек, компьютердик санариптик сабаттуулугун арттыруунун үстүндө өздөрү да иштеш керек. Ошого бир аз кошумчалап кетсеңиз да, санариптештирүү жылы деп атпайбызбы? Балдар бакчасына азыр кезекке турууда онлайн түрүндө туруп атат, ата-энелер көрүп туруп атат, баласынын канчанчы кезекке келгенин. Рахмат, ошол туура. Бизде бала бакча Edu Check.co.kg деген атайын сайт бар. Бул өткөн окуу жылынан тарта Кыргыз Республикасында бир гана пилоттук түрдө Бишкек, Ош шаарында, анан Чүйдүн, Жалал Абадтын кайсы бир райондорунда пилоттук түрдө иштеп атат. Бул жерде ата-эне такыр бала бакчанын жетекчисинин аралашуусуз онлайн түрүндө
анкета толтурат, анан жанагы телефонун же болбосо электрондук почтасын каттаса, ал жерден статусун көрүп турууга болот. Жакшы. Электрондук кезекте булардан жакшы натыйжасын берет өзү. Рахмат. Жакшы, биз телекөрүүчүнү кабыл алсак, урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Алло. Саламатсызбы? Мен суроо берейин дедим. Кайсыл жактан? Оштон. Бере бериңиз. Бала бакча жөнүндө да. Бала бакча жөнүндө суроо берейин. Бере бериңиз. Барганда 5000 сом алып анан алат, ошол кандай болот? Барганда 5000 сом алып, анан балаңызды алат. Сиз кезекке турбай бардыңызбы? Кайсыл бакчага? Тагыраак айта аласызбы? Шаарда эми ошо 5000 сом алып анан кийин алат. Кайсыл Маркстагы. Кайсыл балдар бакчасы экенин айта албайсызбы? О Карл Маркста аты эсиме чыгып калды. Мектеп бала бакча бар да ошондо. Бул Карл Маркс жакта мен билгенде номер 36 балакай. Ошол. Балакай деген бала бакча бар, ал жер атайын адистештирилген бала бакча. Бул жерде Агай сиз азыр, агай сиз биздин режиссерлор менен байланышып, номеруңузду калтырып кетсеңиз, биздин тиешелүү сиздер жооп бересиздер да кийин. Азыр дагы түз эфирде жооп берип койсоңуз эмне? Рахмат, менимче ошол Карл Маркста болгон болсо 36 балакай балдар бакчасы жөнүндө сөз болуп аткан болуш керек. Бул атайын адистештирилген бала бакча. Бул жерде электрондук кезек берки башка адаттагы мамлекеттик бала бакчалардан бир аз өзгөчөлөнөт. Бул жерде электрондук кезек системасы иштеген эмес, балдардын баягы медициналык атайын справка алып, мына ушул адистештирилгенге ылайыкташтырылган бир чен өлчөмдөрү болот да, ошого ылайык алынат. Ал эми берки паракорлук боюнча айткан болсоңуз, аны биз Ош шаардык билим берүү башкармалыгын билсеңиз, адресин Ош шаары Ленин көчөсү 308-ге келип кайрылсаңыз, биз тийиштүү чара көрүүгө даярбыз. Рахмат. Балдар бакчасы деп калдык. Негизи эле баягы балдар бакчасы жетишпеген айылдарда имарат куруу, балдар бакчасын куруу иштери жүрүп жатабы агай? Бул эми балдар бакчасынын жетишсиздиги азырынча көйгөйлүү маселе деп биз ачык эле айта алабыз. Маселен мына биздин Ош областы боюнча муктаждык канча пайызга чечилди деген суроого биз 31-32% деп бараң айта алабыз. Себеби азыр 400-ге жакын бала бакча болгону менен ошол мектеп курагы, мектепке чейинки курактагы балдардын ошончо эле пайызын балдар бакчасына камтып атабыз да. Калгандары үйдө ата-энесинин колунда болуп атат. Эми 100% бала бакча менен камсыздоо деген бул өтө чоң иш. Бирок келечеги ошол 100%га барыш керек. Мына шаарда деле азыр силер айтып аткан талкууга бир эле аргумент ушул. Эгерде шаарда бала бакчалар жетиштүү болсо, ата-энелердин муктаждыгы 100% канааттанган болсо, эч кандай коррупция жок да. Баласын алып барат, киргизет. Орун бар. Кезеги келсе киргизет. Кезеги келсе киргизет. Ушул бала бакча жетишсиз, бир группага 50-ден 60-тан баланы камап алышкан, орун жок. Анан жанагы маселе ошондон келип чыгат. Рахмат. Негизги бүгүнкү айтылган көйгөйлөр жакын арада айтылбай калсын деген ниетте бүгүнкү эфирибизде соңуна чыгаралы. Атайын убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн аябай чоң рахмат айтайын. Негизи аябай көп суроолор келген, бирок убакыттын тардыгына байланыштуу берилбей калды. Бул суроолорду мен сиздердин колуңуздарга берем. Даректер менен сиздер өзүңүздөр жооп бересиздер деген ниеттен рахмат. Дагы бир жолу ишиңиздерге ийгилик. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.